бул суроонун тегерегинде абдан көп нерселерге токтолсо болот. Анткени 6 жаштагы бала буга чейин эң биринчи үй бүлөсүндө ата-энеден биринчи кезекте таалим тарбия, жүрүм туруму, анан бирөө менен мамиле түзүү, диалогко кирүү, ошол учурда апасына толгон токой атасына суроолор менен кайрылуу, кызыгуусун канааттандырыш үчүн ошо суроолордун жообун алганга аракет кылат балдар. Ошол эле учурда бала өзүнүн кызыгуусу боюнча баягы балада 8 интеллект ошо төрөлөт бар деп айтылат да төрөлгөндө эле. Ошол интеллект боюнча өзүнүн күчтүү жагы кайсыга болсо ошол нерсенин белгилери байкалат да баладачы. Демек бала өзүнүн каалаганын алганга, ошол өзүнүн каалаганын ишке ашырууга аракет кылат да, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланат. Мисалы тамак ичпей коюш мүмкүн, кайсы бир нерселер үчүн. Баланын ошол кылган реакциясы, демек ал кайсы бир нерсеге мындай кандайдыр бир тез болуп аткандыгын түшүндүрүп атат балачы. Бала чындыгында үйдөн алгандан кийин эле бала бакчага барып калса, анда бала бакчага барганда кайра адаптация жүрөт да. Башка балдар менен сүйлөшүп, тил табыша билүү, достошуу, жакшы көрүү, ошол эле учурда алар менен биргеликте кандайдыр нерселерди аткаруу, мисалы сүрөт тартуу, же болбосо баягы жомокторду айтканда мындай кошулуп чогуу угуу, же болбосо аны менен чогуу бирдекени сүйлөшүү, бул баланын өнүгүүсүгө түртөт. Ошол учурда бала бакчага барган бала же болбосо башка өзүнүн үй бүлөсүнөн эле бир кайсы бир чөйрөгө түшүп калса, энеси менен чогуу барып, демек ошол жерде бала өзүн сактайт да, жүрүм турумун, сүйлөө адебин, дасторконго кол салууну, мисалы үчүн ошол нерселерди эске алат. Демек ушул жагынан алганда балада өсүү өнүгүү, ошол ой жүгүртүү, анан сырткы адамдардын эмоциясынан эле кандай мамиле болуп аткандыгын бала кабыл алат. Ошого жараша иш аракеттерди жүргүзөт деп айтсак жаңылбайбыз. Бала бакчага барган бала социалдашат. Башкача айтқанда ал жерге барганда баягы сүрөт тартуу эң бир кызыктуу иштеринин бири болуп атпайбы? Ошол эле учурда пластилинден бир нерселерди жасоо, андан боёо, кесип кайра чаптоо, сүрөттү карап туруп, экинчи бөлүгүн ошондой кылып боё деп аталып атат. Демек ошолордун баарысын эмне үчүн аткартабыз? Башкача айтканда, биринчи кезекте баланын акыл эси өнүгөт. Качан деп атабыз да? Ошол колуңдагы булчуңдары өнүгүш керек. Ошол учурда баягы бутунда да бар да, бул булчуңдарчы. Мына ошолор баланын өсүү өнүгүүсүнө көп чоң таасир бере турган чекиттер болуп эсептелинет да. Мына ошолорду көбүрөөк иш аракеттерге пайдалансак, анда баланын ой жүгүртүүсү кандай нерсе боюнча өз пикирлери пайда болуп баштайт баланын. Бала азыркы 6 жашында мектепке даяр деп айтсак жаңылбайбыз да. Анткени буга чейин эле ошол 6 жаштагы балдарды окутууда 100 сааттык программа менен окулган. Аны мектепке даярдоо деп, ал 100 саатты жайындасы 100 саат өткөрүү менен бала бакчадан келген балдарды үйдөгү балдар менен теңөө максатында жүрүп, алар биринчи класска ошентип даярданып барып, анан балдар бирдей деңгээлде окуп кеткен. Анан бара-бара алда асыраак болуп калды деп туруп 240 сааттык атайын курс ачылган. Ал 240 сааттык курсту март айынан баштап мектепке даярдоо курсуна атайын окутчу балдарды. Андан кийин бала бакча менен балдар теңелчү да. Билим деңгээли бир деңгээлге алып келгенге аракет жасачубуз. Мына ошол учурда деле карап көрсөк 6 жаштагы балдар окуган. Бирок азыркы учурда 480 сааттык наристе программасы боюнча биз 0 класста окутуп келебиз. Бирок мындай ой жүгүртүүлөрүнө караганда, азыркы силер айткандай эле мындан 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мурдагы 6 жаштагы бала менен азыркы баланы салыштырсак, абдан айырмачылыктарын байкайбыз. Азыркылар байкагыч балдар. Азыркыларда абдан мындай ынтызар болуп, кайсы бир нерселерди жасаганды жакшы көргөн балдар көп. Ата-энелердин милдети балдарга китеп окуп берүү жагы аксайт. Китеп окуп берип эле койбой, ошол китепти эртеси күнү канчалык деңгээлде ошону түшүндү экен, эсинде эмне калды, балага эмне таасир этти, аны кайра сурап,
ошол жөнүндө бала менен бир аз кеңешип, кеңешпегенде дагы баланын оюн угуп коюу бизде жок болуп атат да. Мына ошол нерселерди аткарсак, анан баягы ата эне, коом, анан ушул педагог же болбосо мугалим бир деңгээлде өсүүнү бири-бирине кызматташса, анда биз балдарды сонун эле укутмакпыз. Эми мына ошол 6 жаштагы балдар мектепке даярбы деп атабыз, ооба? Мектепке даяр. Анткени балдарда кызыгуу, мектеп деген алар үчүн абдан бир мындай сыйкырдуу нерсе, керемет нерсени күтүшөт мектептен. Анткени мектепке барып келип аткандарды көрүп суктанышат алар. Аларда кызыгуу бар. Демек ошол учурда эмнелери болуш керек? Баланы баягы эмоционалдык даярдоо болуш керек да. Мектеп деген сонун нерсе экен, керемет нерсе экен, ошого барууга тартылып туруш керек. Азыр ата энелерибиз айтып атат да, кадайып 45 мүнөт отурабы бала дегенчи. Жок, бул учурда биз 6 жаштагы баланын өсүү өнүгүүсүн, анын көңүл буруусун, канчалык деңгээлде чыдамкайлыгын эске алышыбыз керек. Ошол максатта бул учурда сабактын узактыгы 30 мүнөт болуш керек. 30 мүнөттүн ичинде дагы арасында кыймылдуу жок дегенде бир 3 мүнөт, 5 мүнөткө чейин кыймылдуу оюн аркылуу, анан сабакты уюштуруу дагы ушул оюн аркылуу болот да. Көбүнчө ошол оюн аркылуу окутуу технологиясын колдонуп. Анан бизде баягы кебестирүү, ошондой эле баягы математикадан кандайдыр конструкцияларды колдонобуз. Ошол нерсе дагы балада мындай кыймылдуу нерсени жарата тургандай кылып чөйрө түзүш керек. Анан мугалим дагы абдан тажрыйбалуу, ошол нерсени байкагыч, ар бир баланы өсүп өнүктүрүүчү болуш керек. Анан бир аз эле сүйлөгөн балдар менен иштеп, калганын калтырып коюу туура эмес. Баланын ар бирине көңүл бөлүш керек. Ошондо тайпанын ичиндеги ар бир балага көңүл бөлүү мугалим үчүн абдан кыйындыкты жаратат. Себеби 30 эле мүнөт, анын ичинде дагы 5 мүнөткө чейин кыймылдуу оюндар, анан бирок кыймыл менен уюштурулуп атат. Анан ошондогу айрым предметтерди окуткан учурда дагы, мисалы үчүн кыймылдуу физкультура сабагын 1 саат кеп өстүрүү болсо, анда физкультура сабагын коюп, андан кийин кайрадан мисалы үчүн математика сабагынан кандайдыр нерселерди жасай турган болсо, анда басып туруп жасай тургандай, жана андан кийин дагы ошондой кандайдыр кыймылдуу, мисалы үчүн риторика сыяктуудай нерселерди коюу, бул баланы чарчатпай, ошол нерсеге кызыгуусун арттырыш керек да баланычы. 1-класста 30 мүнөттөн ашпайт. Ошол эле учурда 1-жарым жылдыкта мисалы алар 6 жашта келип атпайбы? Бала бакчадагы мектепке даярдаган жок. Ата энелерден дагы мектепке даярдалбай келген балдар да. Ошол себептен аларды 1-класс катары кабыл алганда жаңы окуу программасы түзүлүп атат. Ошол жаңы окуу программасына карай, башкача айтканда, биз аларга эң жөнөкөй ошол тамгаларды жазуунун элементтери менен тааныштыруудан баштайбыз да. Азыр баягыда башында айтып кеттим, балдардын колунун булчуңдарын даярдоо. Ушул булчуңдар дагы мээге абдан көп таасир берип атпайбы? Өнүгүүсүгө жардам берип атат. Ошондой учурда алар баягы ыйлеп чаптоо, сүрөт тартуу учурунда ал баягы карандашты кармоо, ручканы кармоо, аны менен жазуу баягы көпкө болбосо да бир аз чиймелөө аркылуу колун көндүрүп атат да. Ошол нерселерден өтүш керек. Анан балдардын дагы ою турукташа баштайт да. Ал 15 мүнөт отуруп, анан 15 мүнөттөн кийин баскысы келип кетиши мүмкүн да. Бул 6 жаштагы бала. Ошол себептен баланын оюн эске алышыбыз керек. Бул баягы кунт коюп угуу, анан укканын канчалык деңгээлде кайра айтып бере алат. Мына ушул нерселерди эске алышыбыз керек. Анан балага кызыктуу кылып ар дайым эле ушул какайтып отургузуп коюу деген нерсе эмес да. Мисалы үчүн санариптик доордон өтпөдүкпү? Ошондон жакшы биздин мындай тажрыйба бар да. Айрым нерселерди 3 сүйлөмдөн турганды болсо дагы башка бир нерседен угузуу. Же кандайдыр бир мультфильм сыяктуудай кылып тартылып атат азыр, аябай жакшы. Ошол нерселерди коюп берүү дагы балдарды башка бир чөйрөгө, башка бир нерсеге алмашат да. Окуу чөйрөсүнөн баягы абдан бир талыгып жоопкерчилик менен отурган учурдан тигиндей учурда башка болуп калат. Ошол себептен урам методду өзгөртүп туруу. Анан балдарды ошол биз жарым жылдабы бала качан даяр болот? Азыр бизде өткөн мезгил да. Ушул жерден байкаштырабыз да. Балдар өтүп, эгерде жетилип 45 мүнөткө отура алса, бул жерде ал нерсеге даярдаш керек биринчи.
Анан ошондо андан ары толук кандуу биз ошондо да 45 мүнөттүк сабак деп айта албайбыз. Биринчи класстарга биз 30 мүнөт деп берилип атат. 30-35 мүнөт, 5 мүнөттүк кыймылдуу оюндар деп. Анан дагы кандай чечилет, аны дагы убакыт көрсөтөт. Сунуштарды эске алыш керек ата эне дагы. Үйгө барганда сен канча алып келдиң деп баага байлабаш керек баланын өзүн. Сен бүгүн эмнени үйрөнүп келдиң? Ал кандай нерсе экен мага айтып берчи. Сен ким менен достоштуң? Эмнеси жакты сага дегендей бир баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрө тургандай суроолор менен кайрылыш керек да балага дагычы. Анан бала үчүн ошол келатканда бир зарыл жакшы нерсени кимдир бирөө менен бөлүшкүсү келиш керек үйгө дагычы. Анан келгенде ошол аябай мындай жакшы тосуп алып, жакшы маанайда сүйлөшүп баласы менен, баласын мактап, мисалы үчүн кайсы гана бала болбосун, анын жакшы жагын айткан сайын баланыкы ашат деп коет да. Ошол себептен ошол баланын кичинекей аткарган нерсесине дагы жакшы сөз түрдө мындай башка нерсеге бурбашыбыз керек да. Баланы мисалы сен 5 алып турсуң, азамат эмес. Ал бирденкени үйрөнүп келген азамат болуш керек да. Бизде көпчүлүк ата энелер ушул баягы акчага байлап коюшат. Анан сен бүгүн ушул жумада эгер канча 5 алсаң ошончо 5 сом берем же мындай деген варианттан качыш керек ата энебиз. Эмнеге? Анткени бала 5 сомго байлана турган болсо, айрым балдар мугалимдерге келип ыйлап жүрүп 5 койдуруп алып атышат да. Эмнеге? Ага 5 сом кызык болуп атпайбы? Демек ушул жерден жыйынтыктап айтсам, ата энелер ушул жагынан баланы этиятташы керек. Баланын бизге 5 эмес өнүгүүсү, логикалык ой жүгүртүүсү, кайсы бир нерседен чечим кабыл алганга даярдыгы керек да биз үчүн. Биз ошол нерселерди даярдап атабыз да. Эми бул телефон, гаджеттердин оң да терс да жактары бар да. Мисалы үчүн терс жагынан алсак, ал ден соолукка зыяндыгы. Муну убактылуу эле ушул нерсени кароого чек коюу. Анан ошондо дагы ата эне карап ыңгайлуусун таап берсе балдаргачы, кечке эле карматып коюу эмес да. Анан ошо баланы өсүп өнүктүрө тургандай нерселерди тандап, мына ушунун табитин ачыш керек да балдарынчы. Анан бул нерсени телефонду алганда бала өзүнө бир жакшы нерсени алат, ошол жакшы нерсе балага жагат, ал өзүнүн кийинки жашоо тиричилигинде колдонот деген нерсени карашыбыз керек. Ал үчүн ата энелерге да көптөгөн кеңештер, сунуштар болуш керек. Анткени көпчүлүк ата эне даяр эмес. Ата энелер мектепке балдары барса эле мугалимдин милдети деп коюшат да. Мугалим менен болгон 5 саат болот. Калган учурда ата эне менен чогуу болуп атпайбы балачы? Бул 12 жылдык окутуунун жакшы жактарын айтып кете турган болсом, эң биринчиден эле бул 12 жылда 12 жылдыкты бүтүп чыккан балабыз, мисалы үчүн эгер чет мамлекетке барып окуйм десе, мурда 1 жыл даярдоодо жүрчү да. Эми 1 жылда канчалаган акчаны ата эне сарптайт. Биз дүйнөлүк тенденциядагы азыр дүйнөдө көптөгөн мамлекеттер, азыркы акыркысын эле айтайын, 140-150дөй мамлекет ушул 12 жылдык билим берүү системасында. Демек, дүйнөлүк системага ошол 12 жылдыкка өтүп аткандан кийин бизде жакшы бир мындай жол ачылды да. Бала барып эле биринчи курстун студенти болуп калат. Бул биринчи жагы. Анан экинчиден биз алганда баягы 12 жылды 11 жыл окуп, эч кандай кесип албай чыкчу да. Мында проф болуп атат. 10-11, 12 класстарда, демек кайсы бир кесипке багыттап окутуу бар да мындачы. Анан кесип алып чыгат, сертификат менен чыгат дагы, ошол жаатта кадимкидей эле иштей берсе болот, акча табат бала. Жөн эле мындай убактысын коротпойт. Ошол эле учурда эгерде илим билимге кызыгып, кайсы бир адистик боюнча андан ары квалификация алып окуйм дей турган болсо, алар үчүн тереңдетилген атайын багыттар турат да.
мисалы үчүн табигый илимдер жагына барабы, математикага барабы, каяка барат же гуманитарияга барабы, ал жаатында ошол багыттагы кайра улантылган класстардан окуп, анан аягына чыккандан кийин мына ошол окуу жайларына тапшырып, андан аркы өзүнүн адистигине болгон базалык билимин алат. Ушул жагынан дагы абдан бизге чоң плюс болуп атат. Ошол эле учурда биздин ортоңку муун дагы абдан жакшы, анткени бул STEM технологиясы колдонулуп атат. Азыркы учурда STEM технологиясы боюнча 16 миңден ашык мугалим повышениеден өттү.